Өлкөдө көз ачыктардын, төлгөчүлөрдүн кызматы дале болсо актуалдуулугун жоготпой, аларга кайрылгандардын аягы суюбай келет. Буга далил катары аларды жарнамалаган гезит журналдар, интернеттеги айрым сайттарды алсак болот. Ал эми Бишкектеги ош базарынан аларды ондоп тапсак болот. Алардын арасында бул кызматты кесип кылып үй бүлө баккандары да бар. Чындыгында эле көз ачыктар, төлгөчүлөр, алар кимдер? Өзлөрү айткандай касиеттүү күчтүн ээлериби же ишенчектердин чөнтөгүн каккан шылуундарбы деген суроого жооп алуу үчүн биз студиябызга экстрасенс көз ачыктарды, ошондой эле аларга барып ишим оңолду же тескеринче көз ачыктардын торуна түштүм деген адамдарды чогултканбыз. Алардын жообу кандай болот, алдыда чогуу билели. Жаркынай аянчы көз ачык коопсуздугунан чочулап жүзүн жашыруу менен жооп берди. Көз ачык деген бул ким? Бул эми көз ачык деген илгертен атабыздан келаткан адамдарды айтат. Көз ачык деп айтылган эмес мурда илгери буну олуя деп айтылган да негизинен. Кийинчерээк барып эле көз ачык деген атка алып калган. Олуялар убагында көөдөнүнө салып, көкүрөгүнө салып, алдын ала бир нерселерди сезип, бул жаратылыш менен, аалам менен байланыш, тыгыз байланышта болуп, элге ошо алган маалыматын жеткирип бере турган адамды ошо көз ачык деп айтат да. Нургазы, парапсихолог, экстрасенс. Көз ачык деген бул мындайдын туура эмес сөздөн мындайчы. Анда кандай? Жок, мындай. Просто өзүн мындай сезип, билип, туюу сезимдерин өлүп турган адам. Же болбосо жана Кудайдын берген ушул касиеттин каналдары ачылган адам деп мындай айтсак жакшыраак болот да мындай. Коомдо көз ачыктарга, төлгөчүлөргө кайрылгандардын аягы суюлбай келет. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Мунун себеби бизде Кыргызстанда негизинен психологдун жоктугунан болуп атат. Анткени биздин жашообузда ар кандай стрессовый состоянияга жолугабыз да бизче. Ошо стрессовый состоянияга жолуккан кезде эле анан ошо көз ачык төлгөчүнү издеп калат. Анткени биздин каныбызда бар эмеспи, шамандыкчы. Илгертен келаткан бул биздин илгертен келаткан нерсе десем жаңылышпаймын. Анткени бул жерден алар өздөрүнүн убактылуу болсо дагы кичине бир өздөрүнө бир керектүү маалымат ала алышат, ошон үчүн көз ачыктар издеп келишет да. Ошондо сиздер кандай кызмат аткарып каласыңар бул жакта? Эми бул жакта биздин кызматыбыз психологдукун, врачебный жактан дагы аткарып калабыз. Анткени бизге Кудай Таала түз байланыш бергендиктен алдын ала боло турчу нерселерди айттырат, аян катары келет да. Сиздер ошондо бир максатка же бир нерсеге жетиш үчүн мындай келгендерге мотивация берет экенсиңер да? Сөзсүз. Именно ошол адамды ошол нерсеге жетем деген 100% уверенность жаратышың. Эмнеге анда адамдар психологко барбайт? Психолог деле мотивация берет. Анда көз ачыктар менен психологдордун кандай айырмасы бар? Эми көз ачыктар деген бул биз больше жана мындай да Алланы мактайбыз. Психологдор деле мотивация берет. Жок, мотивацияны мындай да ошондон кийин мен жанагыларды берип атам да. Бирок мен берген психолог береби, бербей билбейм. Ал кантип бериш керек? Кеп мына ошону. Психологдор булар көпчүлүк учурда бул психический жактан адамга жардам беришет да, буларчы ар бир адамга өзүнүн жолун көрсөтүп берет. Көз ачыктардыкы болсо булар багытын тандап беришет да, эмне кылыш керек, эмнени кылбаш керек, ошону айтылат. Кызматтар бекер эмес да. Эми ошончолук эмгекти кантип бекер жасайсың? Биз эл үчүн деген кызматтарды бекер эле жасайм мен. Эл үчүн кызматтарды бекер жасайм көпчүлүгү. Көз ачыктарда төлгөчүлөр же болбосо ошолор өз ишинен бөлүнүшөбү? Бөлүнөт. Кандай болуп бөлүнөт? Көз ачыктарда көп ортодон төлгө таш салгандары бар, көкүрөгү менен айткандары бар, кээ бирөөлөр божомол менен айтышат, кээ бирөөлөр болсо куучу деген бар бизде, сыныкчы болуп бөлүнөт. Ар кимге ар кандай касиет берген Кудай Таала тарабынан. Ошентип бөлүнөт. Коомчулукта дагы ар кандай сөздөр бар. Мисалы, көз ачыктардын кызматын жөнөкөй гана карапайым гана адамдар эмес, атактуу адамдар, керек болсо айрым саясатчылар да колдонгон деген сөз бар. Ошонун сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Мунку саясатчылар колдонгону 100% чындыгы бар да. Сиздин учурда болду эле колдонгон? Болгон. Көп эле болот. Саясатчылар. Саясатчылар болду эле айтат.
Учурда деле бар. Өлкөдө көз ачыктардын, төлгөчлөрдүн кызматын колдонгондор күн санап өсүүдө. Алардын айрымдары көз ачыктарга барып ийгиликтерге жеттим десе, көпчүлүгү алардын торуна түштүм дегендер. Бүгүн биз студияга дал ушундай окуяларга кабылган каармандарды чакырганбыз. Анда сөз башынан болсун. Каармандарыбыздын коопсуздугун камсыздоо максатында алардын жүздөрүн жаап, айрымдарынын үндөрүн өзгөртүп беребиз. Саламатсызбы, Клара айым, студиябызга кош келиптирсиз. Сиз буга чейин айтып калдыңыз, көз ачыктарга баргандан кийин ыр жазып баштадым деп, окуя тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Bir күнү ошо бир курбум бар, атын айтпай эле коеюн. Ошол курбум жүрчү ошол үйүндө бир ушундай бир көйгөйлөр болуп жатат, көбү менен ушул көз ачыкка барып келбей элеби. Анан мен макул жүрүп барып келели деп эле ишенбей эле макул барып келели деп эле койдум. Ошол барганда дем салгандан кийин ошол бирден кийин бир эки жумадан кийин ушул көз ачык айткандай эле чынында эле талантым бар экен да, ушул билбейм эле түн үчүн туруп алып эле ушундай бир ырларды ушундай жазып баштадым да, талантым чынында ачылды. Азыркы учурга чейин ырларды жазып, азыр деле ушул белгилүү бир ырчыларга ушул ырларды деле сатып жүрөм. Балким сиз көз ачыкка барбасаңыз деле өзүңүз ыр жазмаксыз. Балким сиздин туугандарыңыздан же туугандарыңыздан ыр жазгандар болгон буга чейин? Жок. Андай жок го. Бир туугандарым эч ким мындай ыр жазбайт. Кийинки каарманыбыз Жамал Бишкектеги базарлардын биринде көз ачыктардын кара торуна түшкөн. Менин атым Жамал. Буга чейин мен Дордой базарында соода кылчумун. Ал жерде мен өзүмдүн жакын эле курбум менен жаңы контейнерди арендага алып иш баштаганбыз. Иш баштагандан кийин негедир биздики аста кетпей эле артка тартып туруп алды. Чогуу отурган эле бир 3 контейнер ар жакта отурган бир эже айтып калды. Контейнер ушул силердин контейнерде отургандар постоянно банкрот болот. Муну мындай казалатып, шам жактырып койбойсуңар дешти. Гезит аркылуу таптык. Эми ал айылдын атын деле атабай эле коелу. Гезит аркылуу таап ага кайрылсак, ал айтты: "Ооба, мен шам жагып 3 күн окуп берем, 2 күн базарга апарып окуп берем" деди. Ставкасын кош айтты, $1000 деп. Контейнерге шам жакты, арчалады, анан дем салды, суу чачты дегендей кылды. Могу Бишкектин четтериндеги мазарларга бардык. Ошол жерден окуду. Анан окуп келгенден кийин биз ойлодук, эми ишибиз жүрөт экен деп. Тилекке каршы ишибиз жүргөн жок. $1000 алдаттык. Наоборот, ошол тегерегибизтерге шылдың болдук. Банкрот болдук. Баягы контейнерди жапканга туура келди. Ошон менен баягы соодабыз да токтоду. Ушул жана башка сиз билген көрүнүштөрдөн кийин кандай чечим чыгарасыз? Экрандын ар жагындагы көрүүчү ар бирибиздин өз колубузда.